Assalamu alaikum. Менин аты жөнүм Алишер уулу Түгөлбай. Ош областынын Өзгөн районунан болом. Ошо бүгүн Тача сууда улак болуп аткан экен, ошого келдик эле. Бул минип турган атым Ахматбек Келдибеков деген агабыздын аты. Аттын каймана аты Карышкыр. 5 жаш. Азыр 5 жашта. Ошондо эки асы болуп калат. Бул аттын өзгөчөлүктөрү ошо топту жарып кичинекей аттарды айландырып беребиз бул менен. Анан бул ат ашып калса эч ким деле талашпайт го дейм улакты. Бою 1.80ден өйдөрөөк. 1.80ден өйдө, салмагы 1 тоннага жакын да. Анан күлүктүгүчү кандай чыркап берет бул? Күлүктүгү жакшы, аябай күлүк. Тай, торпок, төөлөргө таштап жүрөт, машиналарга эсеби жок. Бул ат Сизден бул атты баягы сурагандар барбы? Атты мен өзүңүздүкү алам десеңиз дегендей. Бул атты сурагандар, кызыккандар көп, бирок бул ат сатылбай турган ат. Кандай болсо да сатылбайт, э? Жок, сатылбай турган ат. Демек, басы жок аттардын катарын толуктайт экен. Басы жок бунун. 5-5 аты. Ооба, ошо Тача суу аэропортчуга келгенде биз чаап турабыз. Бунун баягы 5-5тики эмес, аламандыкы. Ой. Бул аттын аламанда жүргөнүнө быйыл 3-жыл болуп атат. Ошо чоң топту жарып берет бул аттын көбүнчө. Аттын характери жок, жакшы, жоош, спокойный. Мен атым Улукбек. Чоңолайдан болом. Ош облусунан. Ошо улакка кызыгып келип, ойноп кетип жүрөбүз. Ат кармамаганыма 5 жыл болуп калды. Бул Полшанын жылкысы. Буну 2 жашында бир досум алган эле, $12,000. Ал 1 жылдан кийин мага сатты. Кичине үстүнө коюп. Ошентип мага бир 18ге турду булчу. Анан быйыл ошо Кошчу деген палбаныбыз тарбиялап, ушуну чаап жатат. Аллага шүгүр, жаман эмес. Жакшы, Кудайга шүгүр. Нердеги көрүнүп аттардын бири бул. Мунун өзүнүн аты мен өзү Шалпаң деп койдум эле. Анан бул жерде улакчылар Жырткыч деп коюп алыптыр. Мындайча айтканда ат 2 кличка менен жүрүп атат азырча. Улакчылар Жырткыч дейт. Мен өзүм Шалпаң деп койдум эле, астың эле түшүп калганы. Легендарлуу бир Шалпаң деген ат бар эле, ошондой ат болсун деп. Жыртып атат азыр, Аллага шүгүр. Көз тийбесин. Бул ушул улакта баягындай кичинекей аттарды алып кирип, ошо айландырып салып берет. Бул жерде кошойдо ошо ортого кирип, айландырып, ошо кичине аттарды жетелеп алып кирип, жетелеп алып чыгат. Ошо өзгөчөлүктөрү акылдуу. Биринчи алганда өзүм мин албачу элем, чындап. Азыр ат окулуктуу. Мындайча айтканда жүрөк менен бири-бирибизди түшүнүшүп калдык азыр. Байгелерди көп эле ар бир улакта деле байга алып атат. Тайга, төөгө баягы ошо айландырып бергендер менен мындай бөлүшөт да. Анан действительно мен сорундарды албайм. Ошо чабандездин өзүнүкү. Эмне алса ошол өзүгө эле ыйгарып коем. Карзарлар чындап сатам деп эч кимге айтпадым. Анан өзүм эле жакшы көрүп калдым. Бир жакын досум эле өзүнүн GX Lexus машинасын берип, үстүгө $10,000 берем деди. Анан жок досум деп бербей койдум. Ошо бир досум сураган. Анан мурунку хозяйны талашып атат, досум сатсаң өзүмө сат деп. Анан Алматыда иштейт эле ал досум. Ага деле болбойт деп койдум. Сатылбайт. Басы жок аттардын катары сатпайт экен да. Эми аттын басы келгенде ат деген сөз бар. Бирок мен дитиме келсе сатам.
Титке тура келбесе сатпайм пока. Берген акчалар аз мен үчүн. Өзү деле актап коюшу мүмкүн да. Ооба, өзү деле актап коюш мүмкүн.